Бардыңыздарга салам. Бир нече күндөн бери биздин кесиптештерибиздин камалышынын 1 жылдыгына сөз даярдап жатканмын. Бирок бир дагы сөз ошол күндөгү окуяны ачып бере албады. Мен бул нерсени террордук акт менен гана салыштыра алам. Террористтер 11 адамды барымтага алгандай. Террор бул коркутуу акты. Бул коркутуу акты журналисттерге гана каршы эмес, бүтүндөй Кыргызстан элине каршы болууда. Кийинки окуялар бул нерсени даана көрсөттү. Террористтер тинтүүгө барышканда уулумдун туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып кетишкен жана аны кайтарып берүүдөн баш тартышкан. Ошентип, алар 11 кесиптешибизди жана уулумду 12 туткун катары барымтага алышты. Бул жөнөкөй эле сөз эмес. Бул коркутуу ыкмасы Кыргызстан боюнча колдонулуп баштады. Мына бул айым жергиликтүү бийликке сын айтканда, ага кандай коркутуулар жасалганын айтып берди. Айыл өкмөтүнө тиешем жок, айыл өкмөтү жакшы эле. Просто милиция кызматкерлери келип үстөмдүк кылып атышат да мага. Баламды алып коебуз деп. Эмнеге алып койду экен? Бунун фамилиясы башка болуп атпайбы? Ошондон эле төрөгөндө фамилия башка болуп. Бийлик террористтерче бир нече журналисттерибизди чекесинен чыгара баштады. Акырында 7 адамды акташты. Бирок чыныгы бандиттердей алар 4 кесиптешибизди, анын ичинде жубайымды жана андан сырткары уулумду туткун катары кармап отурушат. Эмне үчүн уулум жөнүндө сөз болуп жатат? Анткени сот ушундай чечим чыгарды. Каалаган убакытта социалдык коргоо органдары келип, аны алып кетиши мүмкүн. 24-жылдын 16-январында болгон окуянын натыйжасы ушундай болду. Террорчулар максатына жетиштиби? Ооба. Байкап көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздер Жапаров же Ташиев жөнүндө же жөнөкөй эле бийлик чечпеген көйгөй жөнүндө коркуп, шыбырап сүйлөп калган болсоңуздар, анда алар максатына жетишти. Менин билишимче бул ушундай. Бардыгы Өмүрбек Тикебаев айткандай болуп жатат. Намустуу элибизде кантип эле мындай Түркмөнстандай болобуз дейт. Жок, эл болбойт. Бир президент 20-30 жыл отуруп калса селекция болот. Ийилип кызмат кыла турган, ийилип колун өбө турган адамдар чоңойот. Гордыйлар, намустуулар сыртта калат. Балким Россия башка өлкөгө сүрүлүп, эмигрант болуп качып кетет. Түркмөндөр деле абдан гордый адам. Согушчу эл, намустуу эл. Көрүп жүрөбүз, мен армияда да алар менен кызмат кылып, далай мындай мушташтарга мындай качышканбыз да. А бирок арасына селекцияда ошондой болуп калат деп ким ойлоду эле? Тандалып алынат, кошоматчылар тандалат. Террористтер бир максатына жете алышкан жок. Алар биздин оозубузду жаба алышкан жок. Биз үчүн да абдан кыйын болду, өтө кыйын. Бирок биз кыйынчылыктардан өттүк. Бизге мунун эмне зарылчылыгы деген суроо пайда болот. Эгер биз токтотсок, анда биздин кесиптештерибиздин эрдиктери жана алар курмандыкка чалган нерселердин баары бекер болуп калат. Коррупция жана бийликти өз кызыкчылыгына пайдаланууну күндөн күнгө татаалдаштыруу биздин максатыбыз. Аларда ченемсиз акча бар. Миңдеген адамгерчиликке, мыйзамга дал келбеген кызмат көрсөтүүгө даяр милиция кызматкерлери, чекистери, соттору, прокурорлору жана башкалар бар. Аларга коркутуп, жала жаап, оюндан чыгарып, кылмыш иш ача коюп, адамды кыйнап, түрмөгө катып коюш оп-оңой. Мунун бардыгы кыргыз эли чындыкты билбеш үчүн жасалууда. Бирок бизде сиздер барсыздар. Статистиканы карап, биздин жумуштун натыйжаларын көрүп жатам. 100 миңдеген адамдар видеолорубузду көрүшөт. Миңдеген адамдар талкуулап, бизге комментарийлерде жана жеке билдирүү аркылуу колдоорун билдиришет. Ошондой эле 50дөн ашык адам бизге Patreon сайты аркылуу каржылык жардам көрсөтүшүдө. Биз көп нерсени жасадык. Бирок сиздердин жардамыңыздар менен дагы мындан дагы көп нерсе жасай алабыз. Биздин патронубуз болуңуздар. Бизге чындык үчүн күрөшүүбүздө жардам бериңиздер. Биз 4-бийликпиз. Биз президенттин жана анын айланасындагы
адамдардын мыйзамсыздыгына каршы күрөштү улантуудабыз. Бирге болсок жеңебиз. Кудайдын колдоосу менен. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекти хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.